Мээрим Кадырбаева 21 жашта. 2019-жылы боордун цирроз оорусуна кабылып калганын билген. Мына ушул күндөн тартып, күн сайын дары-дармектерди кабыл алуу менен жашоосун улантып келет. Дары всегда ичип жүрөм, ичпесем сразу эле ооруп калам. Өзүм жакшы билбейчи. Андан кийин сразу чолпон ишке врачыма келгенге туура келет. Андан кийин 2 күндө кайра дарылап, кайра тургузуп коет ордуманчы. Ошого всегда ичип жүрөм, өзүм таштабайм, бирок всегда покупаю да дарылардычы, токтотпой. Гепатиттин акыркы стадиясы циррозго өтүп кеткенине байланыштуу дарыгерлер чет өлкөдөн боорун алмаштырууну сунушташууда. Боордо нерв болуп болгондуктан боорум ооруганы билинбейт, бирок ал боор башка организмдерге таасир бергендиктен основном каным аздыгы же болбосо ашказан же башка жерлери оорутат, а боор өзү оору бербейт. Бирок каным азайып кеткенде аябагандай түшүп кетет. Ошондуктан тынбай больницага жатканга туура келет. Это головокружение, тошнота, слабость, ошол нерселерди алып келет өзүнөчү. Урматтуу мусулман бир туугандар, жаш өмүрдү сактап калууга жардам бериңиздер. Экранда жазылып турган банктык эсептерге канча мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо которсоңуздар болот. Пересадка печени сөзсүз болуш керек деп айтты. Пересадка печени болсо жакшы болуп кетесиң деген жакшы ойлор бар. Ошондуктан элдерден аз-аздан болсо дагы жардам сураймын.